Элмира Эсенова Кемин районунун Чымкоргон айылынан атайын келип жарманкеге катышып жатат. Ал мында өзүнүн бакчасындагы алма, алмуруттарын жана жашылчаларын алып келген. Быйыл алманын түшүмү жылдагыдан көп болгонун айтып, буга жараша баалар дагы арзан дейт ал. Быйыл Кудай буйрса түшүм жакшы, мол. Ошо бүгүн ярмаркага биринчи жолу келип атабыз. Кудай буйрса эми баары жакшы болот деп ойлойбуз. Быйыл орточо баасы алмалардын азыр башында сатылганда кымбат болуп аткан, азыр кичине арзандап калды. Азыр 40 сомдон сатылып атат, 50 сомдон сатылып атат, көлөмүнө жараша, сортуна жараша. Жарманкеге өлкөнүн ар кайсы аймактарынан дыйкандар жана өндүрүүчүлөр келишкен. Бул жерде эт азыктарынан тартып, тамак аштын ар кандай түрүн, жашылча жемиштерди дагы табууга болот. Шаар тургундары бул жерден ортомчусуз дүң баада сатып ала алышат. Ярмарка негизи бизге жакшы жардам берет, анткени элдин суроо талаптарын угуп, биздин продукция жөнүндө эмне деген отзывдарды берет, ошол боюнча дагы биз жакшы маалымат алабыз. Ошондуктан биз катышканга аракет кылабыз. Мында дүйнөлүк алдыңкы айыл чарба техникасын өндүрүүчүлөрдүн 250дөн ашуун өнүмдөрү коюлган. Көргөзмөнүн алкагында лизингдик долбоорлор боюнча дагы презентация өттү. Көргөзмөнүн башкы максаты инвесторлорго агрардык тармактын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү менен айыл чарба техникаларын сатууда аттагандаштыкты жаратып, фермерлерди заманбап агроөнөр жай технологиялары менен тааныштыруу болуп саналат. Насыя алуу үчүн көпчүлүк учурда жана стандарттык документтердин пакети керек. Андан сырткары экологиялык талаптар бар. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда деле органика деп атабыз, жашыл технология деп атабыз, жаратылышты сакташ керек деп атабыз. Ошолордун баарын камтыган ошо өзгөчө талаптар бар. Мөөнөтү боюнча, суммасы боюнча 2000 евронун кыргыз сомундагы эквивалентинен баштап, минималдуу түрдө, максималдуу түрдө 100 миллион сомдон дагы жогору. Долбооруна жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша жана залогтун өлчөмүнө, баалаган өлчөмүнө жараша болот. Айыл чарба министрлиги тарабынан жыл сайын уюштурулуп келген бул жарманке 2000 чарчы метр аянтты ээлеген. Быйыл ал 3 күнгө чейин уланат. Жарманке бардык каалоочулар үчүн эртең мененки 10дон баштап кечке чейин ишин улантат. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.